Өсүп келе жаткан балдардын организмине туура жана өз убагында тамактануу пайдалуу экенин адистер белгилеп келет. Анткени туура тамактанган баланын ден соолугу чын болуп, билим алууга жөндөмү жакшырат. Мындан улам мектептерде башталгыч класстардын окуучуларын сөзсүз түрдө түшкү тамак менен камсыздап, алардын келечегине кам көргөн атайын программалар уюштурулуп келет. Чүй облусунун Ысык Ата районуна караштуу Красная Речка айылындагы орто мектебинин окуучулары үчүн туура тамактануу иш-чарасы өткөрүлдү. Учурда мектепте 1600гө жакын окуучу билим алат. Анын ичинен башталгыч класстын 700 окуучусуна ысык тамак каралган. Тамактары менюсу коюлган. Биринчи күндөрү балдарга ботко, андан кийин балдарга тигиреки шорпо, эт азыктарындагы ата-энелердин жардамы менен алабыз. Гречка, жалаң ушу балдар жей турган балдарга, анткени балдар биздин келечегибиз дейт, балдардын ден соолугун чыңдоого ушул программа менен иштеп, программанын жардамы бизге жакшы чоң жетишкендиктерди көрсөтүп жатат. Менин атым Жомарт, мен 4-А класста окуйм. Мен витаминдерди жакшы көрөм. Витаминдерди көбүн эле билем. Витаминдер өсүшкө, чоңоюшка, көп ден соолугуңа жардам берет. Мектептен бизге шорпо берет, кесме, салат. Туура тамактануу жөнүндө программа окуучуларга түшүнүктүү болуш үчүн уюштуруучулар оюн түрүндө квест тартуулашты. Квесттин ар бир этабында оюн станцияларында балдар балансталган рацион менен таанышып, алардын өспүрүм организмине негизги керектүү витаминдер жөнүндө маалымат алышты. Сценарийдин жүрүшүндө капитан рацион жана анын витамин жардамчылары балдарга күндүн режими жөнүндө, пайдалуу жана зыян азыктарды айырмалаганды, колду туура жууганды жана даамдуу тамактарды жасаганды үйрөнгөнгө жардам беришет. Мындай оюн зок программа рационалдуу тамактануунун негиздерин келечек ээлерине оңой формада түшүндүрүүгө түрткү болду. Биз бүгүн конкурста тамак жасаганды үйрөндүк, кантип туура тамактанууну үйрөндүк. Иш-чара Бириккен Улуттар уюму жана Билим берүү министрлиги менен биргеликте уюштурулган. Дүйнөлүк азык-түлүк программасынан билдиргендей, аталган долбоордун жардамы менен 640 мектепте 20 миңдей башталгыч мектептин окуучулары ысык тамак менен камсыз болуп келет. Мектептерге биздин уюм тарабынан жабдуулар берилет, ашкана жабдуулар ысык тамак уюштурууга жана байытылган ун берилет. Бир бала башына 60 граммдан байытылган ун берилет. Техникалык колдоодогу мектептер бул мектептерге жергиликтүү бийлик тарабынан же болбосо башка донордук уюмдар тарабынан жабдуулар алынып берилет. Биздин уюм тарабынан техникалык консультациялар берилет. Ушул пилоттун схемасы менен ысык тамакты туура кандай уюштуруш керек. Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы мектеп тамак ашын оптималдаштыруу программасын Россия Федерациясынын каржылоосу менен 2020-жылдан бери ишке ашырып келе жатат. Аталган долбоор 2022-жылга чейин уланаарын билдиришти. Айзада Нурадилова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ.